Дүйнө турса сулуулук аярлап, сактап турат сулуулукту аялзат. Ош технологиялык университетинде 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата салтанат өткөрүлдү. Майрамдык иш-чарага окуу жайда эмгектенип жаткан аялдар, студенттер, университеттин жалпы жамааты катышты. Университеттин ректору Турсунбаев чалпы аялзаты менен бирге окуу жайда эмгектенип жаткан аялдар жамаатын майрам менен куттуктап, иштерине ийгиликтерди каалады. Апалар, карындаштар, сиздерди 8 март майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этесиздер. Дүйнөдө эне менен баланын ортосундагыдай сүйүү эч жерде жок. Аял затынын мээриндей мээрин, алар сактаган сулуулук, алардагы дүйнөнү тең салмакта кармаган улуу күчтөй күчтүүлүк эч жерде жок. Ош туунун өнүгүшүнө салымын кошуп келе жатышкан эжекелерге ардак грамоталар жана баалуу белектерди тапшырды. Майрамдык салтанат шаңдууланып, сахнада музыка коштогон ырлар жаңырды. Мырзалар жамааты тарабынан тамаша иретиндеги сахна көрүнүштөрү катышуучуларга жагымдуу маанай тартуулады. 1910 жылы августта көпчүлүккө белгилүү германиялык социал-демократ Клара Цеткин Копенгагендеги конференцияда аялдардын тең укуктуулугу үчүн күрөштүн эл аралык күнүн белгилөөнү сунуштайт. Аны жыйынга катышкан 17 өлкөнүн 100гө чукул өкүлү колдоп, бир добуштан кабыл алынат. 1911 жылы биринчи жолу Германия, Австро-Венгрия, Дания жана Швейцарияда белгиленди. 1975 жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 8 мартты аялдардын жетишкендиги майрамдоо жана теңсиздикке каршы күрөшүү күнү катары жарыялаган.